Ben İsmail Çayderbek, Jalalabad Oblası'nın Balakırgın rayonuna karşı Karaçay ayında turgulum. 2 yıldan beri borularımla kilotan. Şimdi var president'e kıldırış gerek. Şu karajat etmeydi. Eldige kayrıldı böyle. Azırkı uçurda gün tolga şu dar menen yaşawatat. Darılar yani bir cuma dele 5000'lik dar içeyiz. Dağı haydiger karabay jakşı jardam berip koyumardan soralam, elim jerim. Buga çeyin ayabay oor ahvalda boldu ele. Azыр ошо дары менен токтотуп турабыз. Бору кургап калган, ошо алмаштырмайынча, ошо операция пересадка болмойынча болбойт деп врачтар ошентип атат. Айласыздан элим жерим силерге, мусулман калкым силерге кайрылып отурабыз. Мен ошо күйөөм 2 жылдан бери ооруп, бар каражатыбызды жумшап, эч беле şu жардамга муктаж болуп турабыз. Аябай катуу ооруду күйөөм. Тамак жей албай калды. Только бир кашык жейт эле. Анан ошо чоң балам кыжалат болуп, Москвага барып лечение алдырды. Ошо Москвадан азыр Кудайга шүгүр. Бирок баары бир бору кургап калыптыр, пересадка кылмайынча болбойт экен. Ушу докторлордун, врачтардын айтуусу боюнча пересадка деп атышат. 30.000 AQSh доллар деп атат. Эми 2 жылдан бери каражатыбызды жумшап, кичине жетпей атат. Элден айланса болот, элдер жакшы жардам берип атат, дагыям жетпей атат. Кичине дагы жардам кылыңыздар. Кыргыз элим, амансыздарбы, калай калп? Бүгүн биз Базаркоргон районуна караштуу Карачай айылынын тургуну Смайлов Жайдарбек акебиздин үйүндө келип турабыз. Турганыбыздын себеби акебиз 2019-жылдан бери боор оорусу менен ооруп келеткен. Кудайыма шүгүр, дагы да ушул Москвага барып, бир аз лечение алып, азыр бүгүнкү күндө состояниясы бир аз жакшы. Буга чейин айтуусу боюнча аябай оор болуп, даже отурганга болбой калган экен. Бүгүнкү күндө жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул не демекчибиз? Ушул кайдагер карабаган инсандар болсо, жардамыңыздарды аябасаңыздар, себеби боорунун курап калганына байланыштуу ушул Индия мамлекетине барып, врачтардын айтуусу боюнча боорду алмаштыруу керек болуп турат. Ошого бизге ушудан бир 15 күн алдын кайрылган. Биз Альхам KJL аралык коомдук кайрымдуулук фонду жардамга келип турабыз. Кудайыма шүгүр, ушул акебиздин иш баштагандан бери ушундай жакшы адамдар өздөрүнүн жанагындай айыгып кетсин деген, шыпа болуп кетсин деген сөздөр менен аябай жакшы сөздөрдү айтат. Ушул сөздөрдүн атынан ушул Жайдарбек акебиз айыгып тез аранын ичинде ушундай соо адамдардын катарына кошулуп кетсин деген аябай үмүтүбүз чоң болуп турат. Дагы да болсо ушул ишти алып бара бермекчибиз. Бүгүнкү күндө ушул аз да болсо топтолгон ушул каражатты алып келип турамын. Сумма 20.000 сом болуп турат. Өзүнүн колуна, Жайдарбек акенин колуна тапшырып койсом, андан кийин дагы сөздү улантып кетсем, ушу сууктун күнүнө карабастан иштеп жаткан биздин волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан кийин ушул Ош-Бишкек жолунда каттап жүргөн, деги эле ошол жерде каттап жүргөн айдоочуларга жана ошондой эле ошол жерде ары бери жүрүп аткан жанагы жүргүнчүлөргө дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. В основном ошо сумма ошол жактан топтолуп атат. Эмне дейбиз? Ошол акебиздин айыгып, ушул соо адамдардын катарына кошулуп кетиш үчүн ушунчалык өзүбүздүн аракетибизди жумшап атабыз.